Боливиянын түштүгүндөгү Потоси шаарынын тушундагы тоолор. Жергиликтүү тургундар 5 кылымдан бери бул тоолордо кен казып келишет. Тоодогу туннелдерде 15 миңге жакын эркек, боз уландар оор шартта кен казышат. Тургундардын көбү рак оорусуна кабылып, орто эсеп менен 40 жашка чейин эле жашайт. 15 жаштагы Маркого бул жерде иштегенине 1 жыл болду. Dicen, mucha gente hablan que con mal de mina mueren. Көп кишилер бул жерден ооруп, өлүп калышың мүмкүн дешет. Мен башка жумуш жасагым келет. Кенде иштегим келбейт. Бул жерде кырсыктар көп болот. Өспүрүм балдарды ишке тартууга тыюу салынган. Бирок Марко сыяктуу жүздөгөн боз уландар саатына бир нече доллар үчүн иштеп келишет. Потоси тоосунун астындагы шаарда шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Боливия өкмөтү кен казган ишканалар менен тыгыз байланышта. Өкмөт имаратынан 15 мүнөт алыстыкта жаңы ишкана ачылган. BBC Боливиянын кен казуу иштери боюнча министринен иш шартын оңдош үчүн кандай чара көрүлгөнүн сурады. Албетте, ишканалар шарттарын оңдошу керек. Чындыгында министрлик чара көрбөй жатат. Азырынча Марко сыяктуу ишкерлер кооптуу абалда ишин улантууда.